Саламатсыздарбы, Матучмек YouTube катталуучулары. Эфирде жаңылыктар түрмөгү дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы болгон жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан каналга катталып, бирден лайк басып, дос туугандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Алгач жаңылыктарды Орусиядан баштасак. Саламатсыздарбы, Учкунбек каналынын көрүүчүлөрү, сиздерди Кыргызстанда жана коомдо болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Путин Россиянын 2026-2030 жылдарга карата мамлекеттик миграциялык саясатынын концепциясын бекитти. Документ мигранттарга орус тилин, кабыл алынган нормаларды, руханий жана моралдык баалуулуктарды өздөштүрүүсүнө жардам бериши керек. Анын жыйынтыгы менен мыйзамсыз мигранттардын жана алар жасаган кылмыштардын саны азайышы зарыл. Россия салттуу баалуулуктарды карманган чет элдиктердин келип отурукташуусуна шарт түзөт. Концепцияда Россиянын жогорку окуу жайларында чет элдик студенттердин санын көбөйтүү керектиги белгиленген. Булак Спутник Эжи. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын кара тизмесинде 75 миңдей кыргызстандык калды. Орусиядан чыгып кетиш керектелген 770 миң мигранттын 75 миңдейи кыргызстандыктар. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. 770 миң мигрант өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш экенин мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин айтып чыкканы тууралуу маалымат Орус парламентинин сайтына 13 октябрда жарыяланган. Тышкы иштер министрлиги Азаттыктын мына ушул маселеге байланыштуу суроосуна жооп жөнөтүп, Орусияда мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү рейстерге кара тизмеге кирген 40 миңге жакын кыргызстандык Орусиянын аймагынан чыкпай туруп, өзүнүн бул өлкөдө жүрүүсүн мыйзамдаштырганын маалымдады. Ал эми 84 миңге жакын кыргыз жараны өз алдынча чыгып кеткендигине байланыштуу аталган рейстерден чыгарылганын кабарлады. Сентябрдын башында кара тизмедеги кыргызстандыктардын саны 85 миң болсо, сентябрдын ортолорунда бул сан 73 миңге чейин азайган. Кийин эрежелерди бузган башка кыргызстандыктардын эсебинен көрсөткүч кайра көбөйгөн. Жалпысынан алганда рейстерди жандуу механизм деп айтууга болот, анткени ал баарын автоматтык түрдө талдайт. Мисалы, эгерде чет өлкөлүк жарандын Орусияда болуу мөөнөтү миграциялык каттоосу бүгүн аяктаса, ал автоматтык түрдө көзөмөлдөнүүчү адамдардын рейстерине киргизилет. Аталган 770 миң чет өлкөлүк жаранын ичинен 75 миңи Кыргызстандын жараны, алар эми Орусиянын аймагынан чыгып кетиши керек деп айтылды Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Орусиянын президентинин 2024 жылдын 30 декабрындагы жарлыгына ылайык, ал жакта мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30 апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга тийиш экени кабарланган. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт 10 сентябрга чейин узартылып, ал да аягына чыкты. Андан бери укуктук абалын жөнгө салбаган мигранттар өлкөдөн чыгарыла баштады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда 377 миң кыргыз жараны миграциялык каттоого алынганын, жалпысынан бул өлкөдө Кыргызстандын 612 миң жараны бар экенин айткан. Булак Азаттык. Бишкектик аял автобуста чет элдик анын кыздарына тийишкенин айтып, видеону соц тармакка чыгарган. Милиция колу жөн турбаган ал кишини таап чыккан. Адеп ахлакка туура келбеген жорого үчүн 37 жаштагы чет элдикке административдик протокол түзүлүп, иш сотко жиберилген. Милициядан мындай жүрүм-турум үчүн ал Кыргызстандан чыгарыла тургандыгын айтышты. Булак Спутник Эжи. Бишкекте айдоочулар жолдун ортосунан мушташа кетти. Видеодон алардын жүрүп баратканда урушуп жатканын көрүүгө болот. Жол чырактын кызылы жанганда айдоочулар түшө калып, мушташа кетишкен. Арачага түшкөндөр экөөнү ажыраткан. Окуя Лев Толстой, Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Булак Спутник Эжи. Бишкекте жасалма алкоголдук продукция чыгарган цех аныкталды. Текшерүү учурунда эски үлгүдөгү жана күмөн жараткан акциздик маркалар, бош идиштер, капкактар жана белгилүү алкоголдук продукциялардын этикеткалары табылган. Алдын ала маалыматтарга ылайык, бул цехте даярдалган продукция жергиликтүү базарларда сатылып келген. Булак Спутник Эжи. Ошто никап кийип жүргөн 28 кыз келинге айып салынды.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери коомдук жайларда жүзүн толугу менен жашырып жүргөн жарандарга карата чара көрүүнү улантып, 8 октябрдан 15 октябрга чейин жүзүн толугу менен жашырып жүргөн 28 кыз келинге 20 000 сомдон айып пул салды. Президент Садыр Жапаров быйыл январь айында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул документке ылайык үймө-үй кыдырып даават айткандарга коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сомдон айып пул салынат. Бетин толук жаап жүргөн, ушундан улам анын ким экени аныкталбаган адамдар мамлекеттик жана муниципалдык имараттарга, мекемелерге киргизилбей турган болгон. Мыйзам кабыл алынган соң алгач аймактарда никап жана паранжа кийген адамдарга бир нече ай эскертүү иш-чаралар жүргүзүлүп, андан кийин айып пул салына баштаган. Никап аялдардын көзү гана ачылган, калган жүзүн жаап турган баш кийим. Айрым мусулман аялдар никапты хиджабтын эң жакшы түрү деп эсептешет. Булак Азаттык. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.